It's sad, so sad. It is sad, so sad the questions. Ask them more than so Ай, sad. Самат мырза, үнүңүзгө береке. Бирок бүгүн окшошот экен. Бирок кичине мындай англисчеңиз, мен бул жака кыргыздын үнүн тетиги бул жер эмес, Россияда кыргыздын үнүн жеткирген намысыбызга бек кыргыз жигиттерин чакырдым. Бул жака үчөө, бир эмес, үч торгой үндүү желегибизди бийик желбиреткен мырзаларыбыз. Аны эмесе бул биринчиси эле Бек Исраилов, «Ну-ка все вместе» россиялык вокалдык конкурсунда былтыр финалист болсо, быйыл жюри катарында катышып келген. Жана ошондой эле рекордсмен, өзгөчө талант ээси, харизматичный Мурун Делмар деген топ бар го. Ошонун башкы мүчөсү Азат Райымбердиев, жана ошондой эле өзгөчө мындай бархытный голосу менен Миңжашар Мырзаев. Алдыңыздарда Тренд шоу башталды. Тосуп алалы. Although we've come to the end of the road, still I can't let you go. It's unnatural. You belong to me, I belong to you. Assalamu alaikum жигиттер. Кандай күчтүү адамдар менен сүйлөшүп атабыз. Кош келиңиздер. Кош келиңиздер. Маэстро да разышылып кетели. Буйруңар мырза. Вау, эмне деген тембрдуу үндөр, эмне деген талант инсандар келип отурат. Күткөн күнүбүз келип отурат Айтор. Бүгүн майрам, бүгүн ыр майрам, жигиттин гүлдөрү. Анда эмесе кош келдиңиздер дароо эле. Төргөтүңүздөр, келиңиздер. Келиңиздер. Кычырапка да келиптириңиздер. Россиядан кандай келип алдыңыздар? Жакшы келип алдым. Телефон дагы эле шыңгырап бүтүп жатса керек. Жок. Анчалык деле эмес. Кош келиңиздер. Сонун агалар, нечен деген күндөрдүн биринде күткөн күнүбүз келип отурат. Сиздерди мынакей биздин сахнабызга, студиябызга чакырып турабыз. Бүгүн эми кенен кесир маектешип, үйдөгүдөй сүйлөшүп, дагы башка жерден бербеген интервьюлар балким биздин студияда айтылып, ачылып кетеби? Ошондой кылып чакырып отурабыз сиздерди. Кубанычтабыз. Ооба, сөзүңүзгө аралчы, негизи Россияны даң-дуң этип эле келип калдыңыздар, бирок мен билем, сиздер хайптын үстүндө жүрүүчү эмес адамсыздар, сиздер чыгармачылык деп жашайсыздар. Ошондуктан бүгүн мындай төгүлүп, чачылып, баарын башынан айтып бериңиздерчи. Бул «Ну-ка все вместе» деген конкурска кантип катышып калдыңыздар, качан башталды? Анан бир кыргыз мыкты жигит ырчынын артынан эле экөө барды. Андан кийин дагы мен экөөнү көргөм. Алар өтпөй калышты окшойт. Ушул окуянын эң башынан аягына чейин уксак. Мен баштай берейин. Рикардс менен баштасын. Рикардс менен. 2 жыл мурун мага Москвадан чалып калышты. Биринчиден Жылдыз Осмоналиева эжекебиз чалып калды. Анан Азат ушундай Кыргызстанды жакшы бир деңгээлде сен көрсөтө аласың, ишеничим бар. Сага Москвадан чалышат. Анан угуп көр деди. Мен болсо аябай мындай ага ишенбей, анткени 3 жыл мурун голос долбооруна өтпөй калгам. Ошондо экөөбүз катышканбыз. Миңжашар экөөбүз ошо слепые прослушивания деп коет, ошо съемкага катышып, анан эфирине жетпей калганбыз да. Бирок менимче мындай логикалык түрдө мындай туура түшүнө албай койдум да, кандай баалайт, кандай сынайт, анткени жакшы ырдаган адамдар Кантип эле өтпөй калды. Ошондо аябай таң калганбыз. Түшүндүрбөйт, алар эч түшүндүрбөйт, мындай мамилеси да мындай сыздап бир аз ушундай да. Анан мен да мындай ишеничим тарап кеткен. Москвага барбай калдым го деп ойлогом. Анан Жылдыз эжекебиз чалып, ушу Азатик барып кел деп айткан. Андан кийин Москвадан чалышты. Анан аябай жылуу сүйлөшүп, мындай жылуу мамиле кылып, мы знаем, Азат, вы очень хорошо поете, вы сможете деп эле ушинтип жылуу сөз менен мени абаксытып этип атып, мен аягына чейин ойлогон эмесмин да, Москвага барам, ушу долбоорго катышам деп. Анан эң биринчи сунуш Бекке түшкөн экен, Аны өзүңүз айтып берет окшойсуз. Ошол эле учурда мен тиги 2022 жылы жана Славянский базар деген конкурска катышкам. Ошол жердеги
калыстар тобунун арасында Яна Клявина бар болчу. Анан ал жекебиз болсо азыр ошо 100 кишинин арасында. Анан бек ушундай конкурс бар, ну-ка все вместе деген деп ссылкаларды жөнөтүп эле ошол жака сени сунуштап атам, ошол жака анкетаңды толтуруп жөнөтчү деп калды. Карасам аябай чындыгында буга чейин 10 кишинин астында баягы жюринин астында ырдасак, бул жерде 100 экен да. Биринчи көрүп, "Йо" деп кантип депчи. Анан баягы башка таланттуу ырчылардын ырдап аткандарын көрүп, 2, 3, 4 видео көрүп аткандан кийин уже кызыгуу баштады. Депчи баягы булар чындыгында баягы эмелер турбайбы депчи, булар жөн эле жюри эмес, булар деген ценители деп коет го. Алардын арасында көбүнчө вокалисттер, продюсерлер, композиторлор, мыкты адамдар, деңгээли бар адамдар отурушат да. Андан кийин ушинтип билдирүүнү жөнөттүм. Сен өттүң деп мага келди. Анан даярданып жүрүп эле анан бир күнү Ошко барып калдык. Бир Ошко бир иш чара менен барсак, Азат байке да келип калды. Экөөбүз жолугуп калып эле дароо эмне жаңылык. Да ушундай. Москвага кетейин деп атам. Бир долбоорго катышып атам. Эмне долбоор? Ну-ка эмес. Мен да барам. Экөөбүз ушундай болгонбуз. Анан жакшы, анда экөөбүз болсок, андан да жакшы турбайбы деп даярдык көрө баштадык. Бир туруп айнып баштадык, айнып. Барбай эле койсок, же кандай болуп калат деп элечи. Анан ошентип атып эле экөөбүз бардык. Баргандан кийин биринчи Азат байке ырдады. Азат байкеден кийин бир 5 выпусктан кийин, 5 жумадан кийин, 1 айдан кийин меникин көрсөттү. Ошондой бир эме болду да. Башы ушинтип башталды. Бул 2023-жылы айтып бердиңиз. 2023-жылы айтып берип атабыз. Анан съемка убагында биринчи тур башталды да. Анан мен ойлогом азыр биринчи турдан эле сразу эле кайра эле Бишкекке кетем депчи. Анан биринчи турда Whitney Houston I Have Nothing деген ыр бар. Аябай бийик ал. Айымдын ыры эми тональность боюнча аябай бийик да өзү элечи. Анан мен оригинальный тональностьты алып алып туруп, мен көнүп калгам, уже жакшы билем да ал ырды. Канча жылдан бери ырдап жүргөм, анан биринчи турдан ырдасам, мен өзүм деле ишенген жок. Карасам 100 калыс, бүт 100 адам турат. Сап-сары турганда кнопканы басканда сары болуп калат да, кызылдан сарыга жанат да. Анан өзүм ишенбей 100 алдымбы деп анан мындай спортивный интерес башталды да. Дальше эмне болот экен, кайсы ырды ырдайм деп вообще ой жок. Кандай ырды ырдайм, эмне болот? 100ду көтөрө аламбы деп эле анан ошондой интерес пайда болду да. Анан эмки ырды аныктап ошо 3 турдан 3 тең 100 болуп кетти да, 100 балдан болду. Сиз дароо эле эң кыйын ырды алып алган окшойсуз, биринчи ырыңызда эле. Ооба, биринчи ырды сразу эле көрсөтүп алдым окшойт. Талантты, дароо. Кечээ сиздерди чакырабыз деп атканда ошол Аңгара менен кесиптешим менен сүйлөшүп калдык. Анан кийин буларга бир эң кыйын ыр барбы Самат байке, ошолордон издейли деди. Анан эң кыйын ырды дейин десең бүт баарын ырдап калган. Аңгара буларга андай мүмкүнчүлүк жок. Булар баарын ырдап салган. Лучше мындай ырдала элек, булар ырдай элек, мындай карабай аткан ырларды ырдатышыбыз мүмкүн деп конкурстарды кандап койдук да. Эми аны алдыда көрөбүз сөзсүз түрдө. Эми Миңжашар мырза, сиз болсо быйыл эле катыштыңыз. Мен быйыл катыштым. Эми сиздин тарыхыңызды, окуяңызды укпасак болбойт. Бир тойдо жүрөбүз кечинде. Баягы эле тойдон баштап. Баягы эле тойдон баштап. Бир тойдо жакшылыкта Азат байке экөөбүз жолугуп калдык. Анан кийин ага чейин мен эфирлерди көргөм да, Азат байкенин бектикин балет этип, биз дагы аябай сүрдөп, мындай сарсанаа болуп дегендечи. Анан кийин Азат байке ошол маалда Бишкекке келип калыптыр. Бир жакшылыкта жолугуп калдык. Анан кийин сурадым, Азат байке, ошол долбоорго, ошол конкурска кантип катышсам болот? Мен да катышкым келип атат деген. Өзүңүз билесиз, биз деле ырдап жүрөбүз, эме алып жүрөбүз. Азат байке деле жакшы билет. Миңжашар, сен чынында катышышың керек. Орусча айтмакчы, я вижу у тебя вот именно огонь в глазах дейт да. Ошол калооңду көрүп жатам дейт да, сен көзүңдөчү. Анткени ошол убакытта бек экөөбүз мындай хайп болуп аткан кезде биздин жаштар эми көбүнчөсүнө мындай сунуш кылганда 1-2-3 адамга айткандан кийин алар мындай көңүлдөнбөй, анан Миңжашардын арасында мен катышам деп мындай өзү да адептүү бала да, мындай алектенет да, мындай максат коюп ушундай бир адам керек экен да. Негизи ушул долбоор, негизи ушул конкурс эми таймаш да. Ошол жака мындай амбиция керек да. Мен жеңем, мен барам, бир жакшы натыйжаны көрсөтөм дегендей ушуну максат болуш керек экен да. Миңжашардын ушундай максатын көзүнөн эле көрүп койдум да. Ошо учур менен пайдаланып Азат байке сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдирем өзүмдүн атыман.
Анан кийин ошентип эле Азатбек экөөбүз сүйлөшүп калдык. Болду. Миңжашар эмдиги жылга сен даярдана бер. Мен музыкалык редактор менен сүйлөшүп, сенин контакттарыңды жана анкеталарыңды жиберип коем деди. Ал кезде Бек экөөбүз Калыстар тобунда уже отурган болчубуз да. Баары менен таанышып алганбыз. Сергей Лазарев менен Николай Басков менен аябай жакшы мамиледе экен да, жылуу кабыл алышты бизди. Ошо биз да ошону байкадык. Кыргызстан десе эле, о, Кыргыздын жигиттери деп алар мындай башкача тосо болушат. Ошол бийик деңгээлди күтүшөт экен да. Анан чын эле биз да карасак Кыргыздын жигиттери өзгөчө мындай татынакай, өзүн алып жүрөт мындай намыс менен айтасың да, мына бул биздин жердештер деп сыймыктанып. Чын эле кыргыз жигиттери эң мындай өзүн жакшы алып жүргөн жигиттин гүлдөрү бартыр. Аны дагы ошол дагы жюрилерге жакса керек. Жюрилер өздөрү айтканда мындай нерсе аябай жакты мага. Мисалы, съемкадан тышкары Калыстар тобунун арасында Этери Бериашвили биздин уже жакшы мындай мамиледе, жакшы сүйлөшөбүз, дос катары. Ал айтып калды. Силер ушу Кыргызстандан келип, аябай мындай жакшы күндөр бар экен силерде, аябай таланттуусуңар экен. Бирок ага карабастан мындай звезда жок дейт да, силер жөнөкөй эле адам экенсиңер, аябай жылмайып, мындай аябай жылуу энергетика бар экен силерде депчи. Анткени башка өлкөлөрдөн келгендер мындай мурду менен потолокту чийип башташат деп уштуп айтканда, мен деп эле монтип келишет. Анан сахнага чыкканда эле привет сотня деп мындай кичине боюн көтөрүп сүйлөгөн болсо керек. А биз болсо мындай бизде кыргызда ушундай тарбия деген бар да, иман деген бар. Ошондуктан балким ошону байкап калыштыбы деп ойлоп калдым. Сезилди, көрүүчүлөргө дагы сезилди негизи. Азыркы убакытта Кыргызстан аябай жылуу кабыл алышат, өзүнчө бир бренд болуп калды го анткени. О, Кыргызстандан келген, кандай ырдайт экен деп ушундай күтүшөт да. Байкадык ошону жол ачып берген. Бизден бир өзгөчө бир мындай үндөрдү күтөт экен да. Ооба, Кыргызстан десе Лазарев айтмакчы, о, уже интересно дейт да. Эмне кандай гана үндөр келет экен, башкача үн келет бекен. Бизди мындай орустар айтмакчы таң калтырабы экен, мындай удивлять этет бекен деген мындай үмүт менен күтүшөт экен да. Азаматсыздар. Сон анда биздин көрөрмандарга мынакей сиздердин ошол барып келген долбоор жөнүндө бардыгына баса белгилеп айтып атабыз. Бардыгы эле көргөн, бирок дагы бир эске салып бардыгына экран жүзүнөн көрсөтүп коелу. Андан кийин маегибизди уланталы. I look up to mission. Although we've come to the end of the road, still I can't let you go. It's all natural. You belong to me. I belong to you. Все вместе долбоордун концерти болгон, чоң гала концерти. Бул Кремлевский дворец эң чоң концертный залдын ичинде болгон. Кремль, кадимки эле Кремльдин ичинде аябай даярданып бардыгыбыз. Анан эме ошо кечиресиз. Эме нука все вместеге тиешеси бар, бүт эксперттер, анан баягы өзүнүн талантын элге тартылып, баягы айырмаланган эмелерден финалисттерде да чакырылат. Репетиция болуп атканда микрофондорду текшеребиз, петличкаларды текшеребиз, бир кийимдерди текшеребиз, күлүп жылмайып жыргап эле жүрөбүз да. Ырдайбыз, звукту текшеребиз, мындай сахнаны карасак баары жакшы, сонун эле депчи. Бир кезде концерт башталды. Бизди объявлять этти, бизди чакырды сахнага. Чакыргандан кийин мондай сахнаны карасамчы, бизде мындай көнүп калганбыз да, 1-2 миң эле кишиге депчи. Карасаң эле 6 миң киши отурат андайчы. Могул жакта, ортосунда, үстүндө түгөнбөйт да. Бизде эле мисалы Бишкекте сахнада жүргөндө сахнанын сыртында ырчылар менен көрүшөсүң го? Ооба. Анан тиякта турсаң Игорь Крутой, Сергей Лазарев баягы эле анан саундчек кылып атышат. Баары эле ошондой эле да. Бирок Россиянын звездалары да. Негизи сүрүү болот экен да, ал жактан да. Аябай чоң сүрүү бар. СНГ чыгып келдиңиздер, бул жактан дагы мындай эки канат болуп биргеликте ушундай. Сиздерди бирөөңөрдү айтсаңар, сөзсүз түрдө жаныңарда бирөөңөрдү толук көргөн бизге мындай жакшы, жагымдуу болуп атат да. Ошондо трио болуп кеткен, башында дуэт болуп аткан Бек экөөбүз дуэт. Азыркы жаш кымундарга, жашкы таланттарга мындай бир айткан сөзүм, аракет кылгыла. Азыр Кудайым буйрса
убакыт келди деп ойлойбуз. Эми Кудайым буйрса биз дагы өз арабыздан балким тажрыйба менен бөлүшөбүзбү же кандайдыр колдоо көрсөтө алабыз да Кудайым буйрса. Кандай кичпейилдик негизи сонун да ушундай улуу муун, жаш муунга жардам берип жол ачып турса, бул дагы бир чоң сыймыкка тете. Анан суроо мындай болсун, жюри болуп кандай тандалып калдыңыздар? Анткени бул да кызык да. Тете Россияда эле биздин кыргыз ырчыларыбыз отурса, бул да таң калыштык экен. Ал негизи эле ушу ар бир долбоордо мурдакы эменин сезондун катышуучулардын арасынан тандалып чакырылат да, эксперт болуп. Анан ушул Миң жашар катышкан сезондо 5-чи сезондон Азат Байкени, мени, анан дуэт, калп айтпасам, Роза Тубаева менен Александр Ёлкин. Ошо үчөөбүз эле болдук го, ошо үч эмени чакырышты, эксперт болгула депчи. Анан биз үчүн аябай чоң сыймык болду. Бардык, барып мен эми өзүм жөнүндө айтсам, оюмдан көп эметтим, кыйналдым да. Мындай эме конкурстан тырдап атканда эмени карап турам да, Басковдучу. Басков эгер биздин линияда турса, жүрөгүм ише болушу солой элечи. Азыр микрофонду берип салат. Келип туруп, мисалы үчүн мындай, сен ойдо жок жерден бир суроо берип салсачы. Ойдо жок жерден эле берип коет. Кандай деп жооп берем депчи. Азат Байке в этом плане ал мындай орусчасы эми орустардан да жакшы билет. Ол чыгып кетет да. Меники деле эми жаман деп айтпайм, бирок мен мындай терең ойлоно албайм да. Мен Ойду жей албайсың да. Билинбей эле передайте Беку Исраилову деп салат да. Деп салганда баягы өлө даярданып турган микрофонду алганда мындай деп эле сүйлөп калышы мүмкүн да. Ошондуктан меники деле ошондой болгон. Бирок кээде бир жолу мен турбай койгом. Мен анан Марсель деген билесиздер го, жанакы питерский Марсель деген группа бар. Это песня про тебя. Это песня про тебя. Ошол. Экөөбүз турбай койдук. Анан баары эле мага атырылып, жаман көрүшүп, Сергей Лазарев мени карап атат. Эмнеге турбай? А что это у нас Азат Райымбердиев не стал? Ну-ка дайте ему слово. Почему деп? Анан эми сен турбай койгондон кийин, калыстар тобунда отургандан кийин сен өзүң оюңду, ой жүгүртүңдү айтасың да. Эмнеге турбай койдуң? Эмнеге ушундай болуп калды деп. Анан мага жакпаган, мисалы, мен так кыска нуска баарын жеткиргенге максат кылдым да, мен аракет кылдым. Анан ошондон кийин мага эмеден съемка бүткөндөн кийин калыстардын арасында коллегалар келип айтып атпайбы, орусча жакшы сүйлөйт экенсиң, ой жүгүртүң жакшы экен, аябай жакшы сөзгө бар экенсиң деп мактап калышты да. Эми бир чети бул мен мисалы ушул проектке барганда негизи эле жоопкерчиликти жалаң эле жеке эле өзүмдүн жоопкерчилигим эмес, жалпы эле Кыргызстандын жоопкерчилиги болуп атпайбы? Биздин өлкөбүздү ушундай деңгээлде көрсөтүп атсаң, сөзгө дагы чебериңди көрсөтүш керек. Миң жашар ырдап атканда силер жюриде отурдуңар го, ошондогу оюңар кызык болуп атты. Баягы кандай ой менен башталды, анан биринчи тура калсам кандай болот деген ойлор болдубу? Кандай дейсиз? Миң жашар ырдап атканда силер жюриде эфирге Жердешчилик тартып коюу деген кыргызчылык бар эмеспи? Колдоо көрсөтөбү деп. Ошол жактары кандай болду? Миң жашар абдан таланттуу жигит. Башка сотнядагы адамдар бизден биринчи турду дейм да. Ооба. Бизден биринчи турушкан. Эми мындай көрүнүп калбасын, сразу эле кнопканы басып, бир аз отуруп койдум. 15 секунд отуруп Ойлоп койдуңуздарбы? Сиздер Жок, негизи эле биринчи турдан аябай жакшы ырдады Миң жашар. Эми достуктан тышкары, ооба. мындай калыстык болуш керек. Тура. Миң жашар мырза, сизге бир суроо болсун. Ооба. Кечиресиз. Мен музыкадан алыс адаммын. Сиз ырдаганда эле мен ай үнү укмуш экен дедим да. Сиздин үнүңүз кандай аталат, кандай тембр дегендей. Мен негизи музыкалык терминде айтканда Хриплый красавчик. Классический баритонмун. Драматический деп коет беле, ушундай баритон деп коет. Анан кийин расщепление деген нерсе бар да, музыкалык терминдечи. Бул жанагындай хрипатса менен силер айтмакчы, хрип менен ырдалуучу баягы эме да, техника да. Бул техника аябай оор техника. Бул нерсени мен башка мамлекеттен үйрөнүп келгем. Көрсө бул природада бар экен бизде. Ошол нерсени мен ачып келгем да, өзүм үчүнчү. Анан кийин ошо конкурс боюнча айтып берсем. Айтыңызчы. Ошо конкурста башталып атканда эми сезимдер менен бөлүшүп коеюн да Сезим, силер менен. сезим дегендер бар ошол. Ооба, баарына кызык болуп атса керек.
биринчи сезонду эң биринчи катышуучу болуп мен биринчи ырдадым. Ошол сезондочу. Ошол сезондо эми элестетке 100 адам отурат. Камера мотору башталды. Кто же сейчас выйдет деп айтышат да. Первому самое сложное дейт да. Бир кезде микрофонду берди. Инер наушниктерди берди. Тактып баарын тазалап, все вперед dedi. Çıktık, çıksam 100 adam oturат. Приветствие кетти, баары менен саламдашуу, карасам Азат байке менен Бекбек отурат. Турбай. Жок, баштала элек да, бир кезде дедим. Баары жакшы болот деп. Баары жакшы болот. Ошол менен баштадык. Бир кезде эле ырдын ортосунда карасам эле жарымы туруп калыптыр. Жарымы туруп калды. Уже сүйүнүп атам да. Неге дегенде 100 адам да. Жок, кара ырдаш керек. Неге дегенде карабай ырдаганда көрсө жанагы артисттин энергетикасы жетпей калат экен да. Ошондо мисалы сиз сотнянын арасында отурсаңыз, сиз калайт экенсиз да, артист сизди карап ырдаганда, мына бир нотасы келди. Мен турушум керек дегенге чейин жеткириш керек экен. Анан кийин ошол аябай аракет кылдык, бирок бир кандайдыр бир нюанстар болот да любой жердечи. Болуш керек. Болуш керек да ал нерсе. Ооба. Мисалы Азат байке ар дайым калыс карайт да. Туруп неме кылды, баары турушту, ошондо 98 адам турган болчу да. 2 адам турбай калган. Анан кийин ооба. Анан кийин эфир бүткөндөн кийин эшикке чыгып, за кулиске баргандан кийин Азат байке ошондой айтты да. Мен жашар дейт да. Вот мен сенин потенциалыңды билем дейт да. Сенин үнүңдү билем, сен канчалык ырдашыңды дейт да. Бирок билесиңби эмнеге могу 2 адам турбай койду дейт. Эмнеге дегенде сен ошол бир моментте до конца урбай койдуң дейт да. До конца не дожал депчи. Ошол моментте техникалык себептерден музыка менен микрофондор бир аз мага акырыныраак угулгандай сезилди да. Экинчи, үчүнчү участник чыгып бүткөндөн кийин ошондо Лазарев айткан болчу да, Сергей Лазаревчи. Пожалуйста, режиссер, звукачи, поднимите на одну шкалу, на 2 шкалы музыка менен микрофонду. Неге дегенде биринчи участниктерге аябай кыйын болду дейт да. Ошолордо настраивается звук. Звуктун баары ошолорго неме кылат да. Чувствительность микрофондун канчалык громкость бериш керек, канчалык катуу бериш керек. А мага мен да ырым мындай заводной болот атпайбы? Аябай мындай хрип менен ырдапчы. Анан кийин ошо башталганда эле сездим да. Микрофондун звугу жетпей атканынчы. Бирок тигилерди да тургузуш керек да. 100 адамдычы. Ага карабастан эле аракет кылдык. Көздү жумшадың, мындай таш деп атып туруп, Атып туруп эле. Баары менен көрсө зрительный контакт болуш керек экен. Бирок чын эле көзүңүз күйүп жанып турат экен, уктуңуз беле ушундай. Мүмкүн. Жымындап турат экенсиз. Мен финалда вообще көзүмдү жумуп эле ырдадым да. Азат байке ошону айтып берет го. Мен чыгардын астында дейт. Мен айтып бере берейинчи, Азат байке. Негедир жагат да мага. 2-3 күн калган дейт. 2-3 күн калды, жаңы ыр келип калды дейт. Азат байкегечи, Сергей Лазаревтен жаңы ыр келип калды. Ошону финалдардаш керек дейт. Анан кийин чыгардын астында эле бир кезде Азат байке сиз айтып бериңиз. Азат байке сонун айтып берет. Приветствие болуп. Тиякта ассистенттер бар да, жанакы мейкап жасайт, боёйт, тиягы микрофондорду клейлейт, чаптайт. Ар бир мындай кыймылы мемден сөздөр учуп кетип атты да. Азыр 10-й участник Азат Райымбердиев деп тиги Николай Басков уже объявлять эткенден кийин тигилерге алаксып атып сөзүн такыр эле унутуп калыптырмын да. Азыр чыгып эмнени ырдаганды билбейм. Сөз жок, башта жок. Ал белый лист деп коет экен да, эффект белого листа. Сахнадасыз. Сахнада турасың уже. Анан вступлениеси кетип атат. Анан мен көздү жумдум, кандай эле сөздөр кандай эле деп. Мына уже аккордтор уже жакындап атат. Анан биринчи тональность кеткенден кийин эле мен «Прожая утром» деп кеттим. Биринчи сапты ырдап атып, экинчи сабын эздеп атам. Ты меня согреешь словом. Көзүм жумулду, тигилерди уже вообще унутуп койгом. Барбы жокпу, ишим жок. Меники главное могу текст эстеш керек деп. Ошол эле негизги максат ошол эле болду да. Бирок аягына чейин жанакы припевке чейин жеткенде уже болот го мындай жиндеп кетесиң. Каждый клеткой деп анан ошо бийик ноталарды алып атканда тигилер көрүп атат да. Ошо
мындай драматика деп коет экен да. Аябай күчтөнүп баратканын баары байкады да. Ошондон кийин аягында бийик нотаны алган да. Анан ошо бийик нотаны кысып мындай кысып аласың. Анан бияктагы тарамыштарың кысылып калат дагы. Анан мээңе кислород жетпей калганда мындай эметип каласың го мындай. Алсыздап эле башың айланып, азыр кулайын дегенге ошого чейин жеткирип алып туруп анан аягында тиземе отуруп алдым. Азыр отурбасам кулайм депчи. Анан тигилер ошону көрүштү да. Жок, мен отура албайм деп анан баары эле карасам мен өзүм көрбөйм биякта. Софиттер мындай аябай яркий болуп атат да. Көрбөй атам, эмне болуп атат, канча адам турду деп. Анан эле эсиме келгенден кийин карасам, сап-сары 100 адам турат, чыкып. Ошондо мен ишенбей калгам, кандай эле ошондой болду эле депчи. Ошондо мен мисалы көзүмдү жумуп урдагам да, анткени башка вариант жок болчу. Силердин айтып берип атсаңар болот экен. Ошондо бизге келет го. Таң калышта ушун ырчыл деле жумушу кыйын нерсе турбайбы? Жок, ошо финалда эмнегедир билбейм, баары толкунданып эле. Жок, андан да сырткары бир эле күн болуп калат. Бир эле күнүн ичинде, 2 күндүн ичинде жатка эметиш керек да. Молорду ырдайсың деп туруп, ырды тандайсың, сөздөрүн баягы жаттап аткан учурда ошол күнү кечинде аранжировкасы келет сага. Ушул алдагы жаңы аранжировка да. Мурдагы эмес. Анан эми жаңы аранжировка менен биринчи достошуш керек. Анан ал жаңы аранжировкага үнүңдү жеткизишиң керек, отургузушуң керек. Анан иши сөздөрдү да жаткарышың. Анан ошонун бардыгы баягы 1-2 күн эле, бул өтө аз да. Анан ошондуктан финалга чыкканда бардыгы толкундануу да болот. Бардыгы тексттерин унутат. Биз менен ошо чыкканда көп киши ошондой. Көп эле адам. Мен дагы тиги кто-то проститтер даганда эми ветер окутался тайно болсо, вечер окутался чайно деп ырдагам да. Десем тиги Симона, вау, это офигенно. Биринчи эме баарыңыздар эле көрсөңөр болот ушу финалда, эме биринчи эме строчкасы вообще туура эмес да. Ветер окутался чайно да. Конкурстун шарты боюнча ал жакта уже кийинки финалдарда сиздерге определенный ырларды коет экен, ушул ырлардын ичинен тандагыла же бирөөнү эле береби? Жок, негизи эле мындай башынан аягына чейин, финалга чейин 2 жумада тартылат, 2 жуманын ичинде эле тартылат экен да. Анан бир күндө 2 выпускту тең тартат. Ар бир күнү 2 выпусктан кете берет. Стресс экен да. Ооба, мисалы понедельник күнү сен бир ырды ырдап туруп анан уже бирси күнү башка ырды ырдашың керек да. Ошо 3, анан ошо 3төн тышкары батылдар да бар да. Дагы 3 ыр, ошондо 6, 7, 8 ырды жатка билиш керексиң да. Бирок мен башында эле ойлогом да, азыр биринчи ырды ырдап эле кайра эле Бишкекке кетемби деп ойлогом. Анан жүз болуп кеткенден кийин анан ойлонуп баштадым. Эмки ыр кандай болот экен деп анан. Анан аягында канча ырды сунуштасам баарын эле бул болбойт, бул финальный эмес, жарабайт деп эле. Анан аягында өздөрү эле беришти да 2 ырды. Сергей Лазаревдин 2 ыры бар, бирок аябай риск бул, билбейм кандай болот. Карап көрчү деди. Анан 2 ырдын ичинен биринчи ырда эмне сөздөрү көбүрөөк экен, бирөөсүндө сөздөрү азыраак, ошо азыраак. Эми аны да жатташ керек да, 2 күндүн ичинде жатташ кыйын эле экен да. Анан башында мындай жатка эле билүү эле мындай кыйын болуп эле, анан 5 мүнөттөн кийин кайра эле унутуп калуу эле ушундай боло бердим да, аябай. Анан чыгардын астында эле ошентип унутуп калдым сөздөрдү. Эгер ошондо сиз сөзүн унутуп тура эмес ырдап салганда эмне болмок? Минус болмок. Минус болмок да, алар байкамак да. Бирок алар деле мындай шанс берет. Эмне кылар экен, кандай, как он выкрутится из ситуации депчи. Ушундай учурларда негизи бүт бардык ырчыларга совет, ушундай эгер сөз билбей калган учурда чыгып кете турган жерлер көп да, барла. Мисал үчүн кайсы 3-үчүнчү куплеттин текстин эстеп кетсең, ошону эле ырдап коюш керек да. Ооба, мындай токтобой. Эң негизгиси токтоп мындай теряться этип билдирип калсаң, ошол Ошо исе болот, жана чайнай деп, Эгерде 3-үчү куплетти билбей калсаң, 3-үчү куплеттин сөзүн билбей калсаң, аңгысы жок. Жок, негизи ошону деле баалайт экен. Кандай, мейли, любой эми баарыбыз эле адамбыз, эми боло берет кээде. Анан кандай ушул ситуациядан кандай чыгат экен деп алар да сынашат экен. Сонун. Анда эмесе силердин дагы видеолоруңар бар бизде. Топтон кылып жыйнап койгонбуз. Силерге дагы кайсыны коет деп. Келиңиздер, назарыңыздарды экранга буралы. Seems to be
кабак деп коет го ырчылыкта. Кабачниктер күчтүү болот, фирмаш деп бөлүнөт го. Анан ошондо силерди көрүп, мен ушундай ырдайт экен, анан буларды ырдашат экен деп биз да ошолорду, буларды да ырдап калчубуз да. Анан кийин бала чактан деле сиздер деле мына булууну, ошолордун ырларын ырдап, жакшы көрүп, баарыбыз тең суктанып жүргөнбүз. Анан сиздердин ушул сахнага биргеликте чыгып ушул ырды аткарып калганыңарды көргөндө ушунчалык толкундуу болду да. Бизде ушунчалык мага чейин мурашки болуп. Анан кантип ушул жерден ырдалып калды, ушул жерге келип биргеликте сахнага чыгып ырдаганда мындай кандай ощущениялар болду? Толкундоолор. Өтө бийик турат. Кыялдар орундалат экен, чындыгында. Сиз айткандай эле ошол Blue Backstreet Boys ырларын угуп чоңойгонбуз. Ырга да ушулар аркылуу келгем деп айтсам жаңылышпайм өзүм жөнүндө. Анан ошол 2 жыл мурунбу, Blue келет деп айтылып калды. Анан чындыгында ишенген эмесмин. Blue келбейт болуш керек. Көбүнчө эле ушундай баягы сырыфтар болуп кетет го. Келет болуп эле келбей калып анан биздин таланттуу байкебиз бар, Ислам Сатаров деген. Ошол байкебиз алып келетам деди. Анан жакшы байке, оюңузга жакшы, бурса колдойбуз десек эле бир күнү филармонияда ошо кече болуп атат. Blue келет деп атат. Мен келбейт болуш керек. Биринчи рядда отуруп концерт көрүп атабыз, вручение болуп атат. Анан бир моментте эле мондай эме маякта карап турганда бияктан бир нерселер болуп аткан көрүнүп турат го мындай көзүңдүн кыры мененчи. Что-то 4 киши келип эле мондай кирип эле отуруп атат да. Анан карасам эле чын эле Blue. Анан аябай көзүм менен сүйүнүп барып учурашып ошондой бир мүмкүнчүлүк болду. Анан кийин эртең концерт болот деди. Эртең концертке дагы келгиле. Концерт Blue ырдайт деди. Аябай сүйүнгөн бойдон кеттик, макул келип көрөлү депчи. Анан эртеси күнкү негизи ошо Азат байкенин заслугасы. Азат байке менен негизи Азат байке ырдамак Blue менен. Анан кыска нуска айтып кетейин, кыстырып. Ислам байке, Ислам Сатаров байкебиз аябай намыскөргө өзү мындай чоң долбоорлорду уюштурат да ушундай. Мировой артисттерди алып келет. Анан ушу долбоорду айтканда Азат мен ишеничим бар, ушу Blue менен көрсөтчү кыргыздар кандай ырдайт экен депчи. Анан мен деле суктанып атам, толкунданып атам. Кандай Blue менен ырдаш, кандай булар мировой болуп атса депчи. Буларга эмне көргөзөм деп да. Анан мен жакын досум, мен концерттин директорум бар, Бектурхан деген жигит. Анан ал өзү мындай да, любой жерде таап кетет да. Жолун да? Жол таап кетет. Анан мен мындай жакшы мамиледе любой адам менен тил табыша алат. Анан айтып атпайм ага. Алар эмеге киришиптир, бир гостиницаны айтты да атады. Ошакка баралы дейт. Азыр чыгат экен. Ошактан эле таанышып алалы депчи. Ой, кантип эле таанышат сен менен. Кыйын эчек. Анан эмеде гостиницанын холлунда отурабыз. Анан Сайман чыкты. Анан чыгып ал Сайман менен мен Алматыда 5 жыл мурун көрүшкөм, ырдагам. Видео бар. Көрсөңөр эле. Сонун видео. Ал жөн эле сүрөткө түшөйүн дегенде видеону басып атпаймынбы? Ошол жерден мен ырдап ага деп бийик нотаны алып койсом ал мен мындай таң калып сен кимсиң? Карап туруп кет. Карап туруп ал аракет кылган ошондо ырдайын депчи. Анан ошентип таанышканбыз. Анан помнишь, вот мы же фотографировались, эсиңде барбы деп фотону көрсөтүп, деп анан тиги эстеп, анан баары менен таанышып алдык. Концертный директору, телохранителери жанында турат. Анан бирок бул топ менен негизи акасым ырдаш вообще жок экен да. Болбойт концертте мисалы. Анан Ислам байке айтат, алар концертте отурат, биринчи рядда отурат, вручение болгон кезде сен чыгып Уитни Хьюстонду жанакы Москвада ырдаган ырды, ошону ырдайсың, анан алар көрөт дейт. Анан уккандан кийин көрөбүз деди да, кандай болот экен деп. Анан мен чыктым, ырдадым, алар телефонго тартып атышат ошол кезде, аябай таң калышып. Телефон тартып анан эртең Ислам байке айтат, эртең саундчеги болот, ошо саундчекке келгиле. Анан ошол жерден сүйлөшөбүз дейт. Эмне дейт экен деп. Анан мен саундчекке келдим, анан Бекте айттым, Бек, сен да жанакы Элтон Джондун партиясын ырдайсың го, ошону давай чогуу ырдабайлыбы деп. Анан Бекебиз турабыз. Анан тиги ким эле Лирайн микрофонду берип, Азат, come here деп эле анан микрофонду берди. Анан мен ырдап атам, анан жанакы жерди көрсөттүм, ырдай алам. Мындай жакшы деңгээлде эле ырдай алам дегенде аябай таң калышып, все, ты однозначно с нами поешь. Я как раз вот эти ноты, бийик ноталарды уже ала албайм, ошону сен аласың деп мага берип салды да. Анан мен айтам,
Бек Исраилов деген менин жакын досум бар. Аябай мыкты вокалист. Анда кошуп койбойлу деп анан Бек дагы келип туруп, Элтон Джондун партиясын ырдаганда все. Вообще вопростор жок. Анан тигилердин эле концертный директору бизди карап мындай жаман көрүп аткан болчу да. Все-таки смогли да депчи. Вот ошентип эле анан концертте чогуу ырдап. Ар дайым жердештерибизди тартып жүрөт экенсиз да, өзүңүздүн жаныңызга. Негизи бул дагы жакшы сапат. Ооба, аябай кызык болуп атат. Кесе сиз орусча сүйлөгөнүңүзгө, аныңызга ишенебиз, билип турасың. Англисче, кантип англисче алар менен да кенен кетсе сүйлөшө аласызбы? Алар англисче сүйлөштүк алар менен. Эми кээде мындай унутуп каласың го. Бирок мындай англис тилде сүйлөп баштаганда биринчи 5-6 мүнөттө мындай эстеп анан ордуңа келип калат экен сөздөр. Эми түшүндүрө алам да. Watch, что за человек, watch деп коюмду. Сон келе анда мындай кылалычы, баардыгына биздин көрүүчүлөргө да кызык болуп атат, сиздердин мындай биздин студияда ырдатпасак болбойт. Жогоруда аткарган баягы Блу менен биргеликте Соурени ал жагын окшоштура албай калбайбы? Sorry. Сураналы анда. Сураналы? Келиңиздер, анда эмесе бул жакта сиз дагы көңүл ачып, биз менен чогуу ырдап үнүңүз жетсе албетте. Көңүл ачып, чер жазып отуруңуз. Ал эми ыр майрам мына эми гана башталууда, кол чабуулар менен тасабыз. Керемет ноталардан түзүлгөн мыкты тембрлар. Кеттик анда эмесе. What I gotta do to make you love me, help me. What I gotta do to be heard, no, 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 no. What do I do that like it strikes me? And when I find nothing there, oh. It's sad, so sad. It's a tiny situation. I'm scared of more and more. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? It always seems to me the sorry seems to be the hardest word. Дүйнөлүк ареналарда ырдалып татаал ырлардын бири ушул жакта биздин чакан студиябызда ырдалды. Бул биз үчүн чоң белек. Караңыздарчы. Сиздердин үнүңүздөргө таазим, сиздердин эмгегиңиздерге ыраазычылык дегендей. Азыр болгон биздин көрүүчүлөр өзгөчө сиздер менен суктанып турса керек. Биздин уулдарыбыз кандай сонун депчи, эжелер, апалар, аталар. Ошон үчүн алардын атынан да ыраазычылык. Ошондуктан урматтуу кыргыз элибиз, биздин мыкты талант ээлери сөзсүз түрдө бир жакка барып дүйнөлүк аренага чыгып, ошол жактан көрсөткөндөн кийин баартап, чакырып калбай, колдо бар алтындын баркын аз учурунда пайдаланып калышыбыз керек. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз, кетирбейбиз албетте. Ырдаткандан кийин эми сиздерге бир сонун бизде музыкалык конкурс бар. Эми кыйнайбыз деген сиздерди. Оюндарды жаман көрөт болушуңуздар керек, биз аны сезип атабыз. Жон терибиз менен. Самат мырзанын бир оюну бар. Биздин мыкты талант ээлерине сонун оюн конкурс кандап койгонбуз. Сиздерге ыр коюлат. Биздин бул жакта диджей музыкант ыр коёт, ыр токтору менен ырдап кетиш керек. Анда эмесе биринчи биздин Миң Жашар мырзадан баштайлы. Музыка в студию, кеттик. Everybody, yeah, yeah, rock your body, yeah, yeah. Everybody, yeah, rock your body. Токтоткум келбейт го. Кеттик, Азат байке, сиздин музыку. Сөз сизде. Баракелде. Кыргыздын Бруно Марсы. Атайлап кеттик анда эмесе.
Бол, кыска жаныңызга. Так, бүттү ушундай эле. Сиздер ритмден калбаш керек. Кийинки музыка кеттик Миң Жашар. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Ушундай сыяктуу эле. Ушундай сыяктуу. Так, кеттик Азат байкебиздики. Бол. Анда эмесе кеттик Бек мырза, сиздин музыкаңыз. Заведу мотор, опущу рессоры. Чем выше горы, тем ниже приоры. Лада сюда, баклажан. Лада сюда. Баклажан. Ресницы, черные глаза. Азаматтар, биздин биринчи финал бүттү, биринчи кон бүттү, экинчи супер финал башталды. Бек мырза, сиз тараптан баштайлы, сиздин звук кетти анда эмесе. Ошо тоналисте, Ага, Жок, азыр. Окшошту. Ушул эле звукту Азат байке. Ушул эле звук. Бир жолу коебуз, бир жолу калабыз, анан кайра. Миң Жашардыкы кандай болуп калган экен? Өзүңүздүн томалингизге туурала бериңиз. Жетти. Ушундай сыяктуу. Алабастар. Эң акыркы звук бул решай финал. Сиз ишенгенбиз негизи сиздер мындай голосовой техникадан аябай күчтүсүздөр, баардыгын жыттасыздар деп ошондой эле болду. Чоң рахмат. Мен ойлогом ойнобойбуз деп кетип калышат го депчи. Жок, эмнеге ойнойбуз? Берки реквизиттер деле алып чыгалы деп Сиздер деле эле. жер менен эле басат турбайсыздар. Жакшы негизи. Жөнөкөй эле бир ырдан кандай бир Такыр эле Майкл Джексон. түшүндүм. Мен Россияга барып келсе эле булар мүмкүн асман менен басып калды деп коркуп турбайсызбы? Келиңиздер анда. Ойунубуз бүттү, отуралы, дагы биздин сиздердин видеолор бар бизде. Дагы компромат барбы? Компромат. Көрөлү анда. Чоң компромат деп коелу. Келиңиз, назарыңыздарды экранга буралы. Исполняются мечты. Сегодня исполнилась одна из наших мечт – выступить в легендарном Кремлевском дворце. И вот можно прям галочку поставить у себя в желаниях. Одна мечта уже сегодня сбылась. Ты первый раз выступал? Правильно. Первый раз. Серьезно? Я Да, ребята, сегодня дебют. Потрясающий дебют, потрясающая публика, потрясающие наши любимые зрители. Спасибо вам за это, то, что вы с нами. Азат байке мени сиз турганыңыз орусча сүйлөтүп койчу экен. Жаман болдум, Аябай. Азат байкебиз бир гана орусчаны жакшы сүйлөп, бул бир таланты. Негизи эле биз өткөндө Миң Жашар экөөбүз таң калдык. Биз өзгөчө эме таң калдык. Кремлден чыкканда эшикте абдан көп эме көрөрмандар бар экен Азат байкебиздин. Азат артынан чыркап, баары менен сүрөткө түшүп, баары менен сүйлөшүп, мен ойлойм бул чоң деңгей. Ошого бир кол чапып коюсактар болот. Анан агалар, бул менен ырдадыңар, барып Нука Семесинин жюри болуп отуратасыздар. Чыгармачылык дагы ошол жактан улана береби же бул жакка кайра келеби? Кандай болгон ушунда? Негизи эле ушу Нука все вместеден кийин үчөөбүздү тең баары жакшы таанып калышты. Аябай кубандырат. Албетте буну улап кетиш керек. Улап кеткенде эмне менен улап кетсе болот?
баягы эле башка конкурстар бар, балким ошолорго катышабызбы, жанакы калыс тартууунда отурабыз. Анан автордук өзүбүздүн ырларыбызды көбүрөөк тартып алышыбыз керек да аудиторияга. Ошондо гана балким мындай уже көбүрөөк таанылып калабыз деген ишеним бар да. Ошол эле баягы Instagram, TikTok болот. Ошол жакта башка жактын жашоочулар, каттоо кылуучулар келдиби сиздерге? Келишти. Көп киши келишти. Ошол эле стенадагылар бардыгы. Мисалы үчүн угармандар, негизи эле «Ну-ка все вместе»нин көрөрмандар аябай көп. СНГ мамлекеттердин арасында. Деги эле бул өтө чоң ушундай масштабдуу конкурс экен. Ушундай бир жакшы сөздөрдү угуп жүрөбүз. Ушинтип акырындык менен эшиктер ачылып, дагы максаттар коюлуп, иштегенге дем күч болуп атат. Ошондуктан колубуздан келишинче аракет кылабыз. Ошол бир гана ошол эле өзүбүздүн Кыргызстаныбыз менен чектелбестен, өзүбүздүн талантыбызды дагы башка элдерге дагы жеткизели деген жакшы пландарыбыз бар, буюрса. Демек, жакында орус тилдүү ырларды көп угуп калабызго, кандай болот? Орус тилинде да ырлар бар, ооба. Бар экен билесиз, мындан ары шоу бизнеске жалаң эле орус кыргызчада анчалык эмес. Биз баягы Кыргызстанда эле жашап, Кыргызстанда эле иштейбиз. Болгону гана ошол баягы ошондой мүмкүнчүлүктөр болуп атканды пайдаланып, бек ырдаганда эле билесиңби, эсиңде барго, жанакы кыргызча ырдап көрчү дегенде сен кыргызча ырдаганда кандай кабыл алышты? Давид Винер деген эксперт бар да, ал турбай койгон башында. Англисче ырдап аткан болчу. Анан кана дагы бир жолу ырдап көрчү. Кана кыргызча ырдачы дегенде, кыргызча ырдаганда бек. Ошондо ал ушундай ырды ырдасаң мен турмакмын деп. Негизи эле мисал болсун, Кореядагы мисалы алар корейче ырдап атпайбы? Бирок дүйнө жүзү таанылып жүрөт. Сай жанагы Gangnam Style деген эч ким деле билбейт. Gangnam Style деген эмне? Корейче тилде эч ким деле билбейт. Бирок мааниси эмне экенин билбейт. Бирок хайп болуп кеткен да. Эмнеге биз кыргызча ырдап хайп боло албайбыз? Боло алабыз. Азыркы учурда ошону эле кылсак болот экен да. Кыргызча эле ырды, жакшы баягы клип тартып чыгарып. Биз жана эмени айта кетейинчи, жакында эле ошо Мирбек Атабеков менен «Иллюзия» деген чыгарма чыкты. Ошол чыккандан кийин көп ошол Россия, Москвадагы досторум түшүнбөсө дагы, бирок эме баягы жаттап алып, сөзүн кантип ырдап атканын мага видеолор жөнөтүп, аябай сонур экен, жакшы экен. Иллюзияны түшүндүк, бирок калгандарını түшүнбөй калдык. Анан бирок мен точно знаю, что это классная песня деп аябай өттү да. Биздин кыргыз тилибизге аябай мындай салым кошо турган нерсе да. Ошо биздин тилибизде өнүксүн, хайп болсун, эмнеге жок? Музыкалык тармактан болобу, кино тасма тармактан болобу, ар кайсы жактан хайп боло берсе бул жакшы да. Ошондуктан мындай кысылбай эле жалаң эле орусча ырдайм деп ал туура эмес деп ойлойм. Негизи чыгармачылыкта могу биздин тилдер бар, каткалаң го, Кытай тилдери, казак тилдери, бирок орус тилдери делечи мисалы. Мен оюм боюнча мындай диапазонду англисче ырларда ырдаганда ошондо диапазондор, резонаторлор жакшы иштеп бергендей болобу? Сиздердин оюңуздар кандай? Ал негизи эле стереотип деп ойлойм. Мен деле башында ошондой ойлогом да. Англисче тилде просто жанакы гласный тамгалар көп болот ба? А, Э, О, У. Бүт припевтердин баары бийик ноталар жанакы эң мындай яркий моменттердин баары А, Э, О, У болот ба? Ошого мисалы кыргыз тилде деле ошол тамгалар бар. Колдонсо болот. Ал композиторлук чебер керек го дейм мындай ачыш үчүн. Мисалы Рыспай Абдыкадыров биздин агабыздын ырларын алып келсек, кандай бийик ноталар менен кандай сонун ырлар бар. Жакшы идея экен, э? Ну-ка все вместе проектисинен кийин башка продюсерлерден сунуш мүмкүн түштү. Сунуштар түшүп атат. Композиторлор көбүнчө өз ырларын жөнөтүп атышат. Алардын ичинен өзүңө жаккан, жан дүйнөңө жаткан ырларды тандап аракет кылып атабыз. Бирок хит табыш ал аябай эле кыйын да өзү. Эч ким деле билбейт. Мисалы, кайсы хит болуп кетерин эч ким айта албайт да. Эч ким кепилдик да бере албайт. Мен деген композиторлор жөнөкөй ырлар, мисалы, бирөөсү хит болсо, экинчиси дагы хит болбой калышы мүмкүн. Азыркы убакытта мисалы жанакы вирусный болуп кетет ба? Жанакы Instagram менен, жанакы социалдык тармакта мындай. Анын алгоритмин эч ким билбейт. Жөнөкөй эле балким эски хит болуп кетиши мүмкүн.
10 жыл мурун жаратылган ыр мисалы азыр хит болуп кетиши мүмкүн да. Азыр маркетинг деген жанакы рекламасы ошого эле тирелет да баары. Түшүнүктүү. Сон Продюсерлерден сунуш болгон жок, бирок жакшы белектер болду. Ошо мага финалдан премьер-министр тобунун солисттери Жан Милимеров менен Марат Чанышев ыр подарок этишти мага. Ошол ырды буюрса мен жазып даярдап койдум. Жакынкы айларда буюрса чыгарам. сон Той ырларынан кичине алыс келесиздер, Мен байкоом боюнча анан кантип жанбагасыздар ошондо. Кандай болуп калды Эми баары эле балким тойду сен ой пикириң кандай? Мен ой пикирим жакшы ырлар менин оюмча ар дайым өзүнүн угармандарын табат деп ойлойм да. А той менен чектелген адамдар ошо той менен эле калып кететпи деген да бир ой пикирлер келип кетет. Бул менин жеке оюм. Ошондуктан жакшы ырларды жазыш керек. Тойлор боло берсин, жакшылыктар гана боло берсин, той болсун. Туура. Бирок ал жерде мындай адамдар келгенде көңүл ачат да эми. Негизи эле мисалы чыгармачылык деген эмне ал? Терең ой да биринчиден. Терең ой, анан музыкалык жагынан кооздогон бир мелодиялар жаралса, жакшы эмеспи? Биздин элибиз мисалы концерттерге көнүп, концерттерге барса жакшы да. Жалаң эле тойдон ошол артисттерди көрбөй, мисалы концертке барып, ал жерден мисалы артисттер дагы аракет кылышат. Сапаттуу ырларды жазайын, жакшы костюмдарды тигейин, жакшы бир шоу көрсөтөйүн деп мындай. Ошол чыгармачылык деген негизи ошол болот. Тойдо көңүл ачып эле кетип калышат. Анан артисттердин деле баркы мисалы тарайт деп ойлойм да тойдо. сон концерт деп калдыңыздар, качан концерт күтсөк болот? Чоң дөңгөрөгөн буюрса жакында концерт болот, бирок ага чейин азыркы убакытта именно авторский материал деп коет го, жанакы ырларды топтош керек. Иштеп атабыз анын астында буюрса. Үчөөңөр чогубу? Үчөөбүз чогуу да болот, анан жеке ар бирөө сольный жеке концерттер болот. Жакшы кабар. эң акыркы суроолордун бири болсун Азат байке сизге. Сиз ошол Нука совместие ошо проектлерге барып келгенден кийин кайра Делмар тобу жанданган сыяктуу болду да. Сиз себепкери эмне болду? Сиздин ошо чоң проектке барып келген берки эки жигитти жандандырдыбы же эмне себеп болуп кетти? Азыркы убакытта билбейм, буга чейин көп эле сунуштар түшкөн. Делмар тобун кайра улап кетпейсиңерби, жаңы ырларды жазбайсыңарбы депчи. Эми баягы биздин тең туштарыбыз жанакы эсте калганда, жанакы биринчи медляктар, жанакы ностальгия болуп, жанакы мектептеги школьный дискотекалар. Анан көбүнчө эле ушундай сунуштар түшүп аткан мен жок деп атып, анан ойлоп калдым, эмнеге мындай өзүм эле ушундай бир Делмарды уюштуруп бир жакшы концерт берип коеюнбу деп ушундай ой келди. Анан мен жакын досум, концерттин директору Бектурхан ошол айтты. Мени аябай колдоду. Всё, Азат, давай баарын чогулталы, концерт берели. Эл келип эле мындай эстеп кетсин ошону. Жанакы жашкы кезин, школьный жанакы эмелерди, вакыттын баарын эстеп, ошо романтизмди канча адам келет, ошончо келет. Просто мындай галочка коюп кой деген да. Ошон үчүн Делмар тобу концерт койгон. Азыркы убакытта Делмардын топ уюштурулду. Анан 4-чү участнигибиз Бек Исраилов болуп калды буюрса. Уже трио эмес, квартет болуп калды. Мындаса жаңы. Анан ал дагы Делмар тобунун өзүнүн тарыхы бар, анын өзүнүн жолу бар, чыгармачылык жолу бар. Анда ырлары болот, Кудайым буйрса. Сон белектер күтүп атыптыр анда, жалпы угармандарды буйрса. Акыркы суроо болсун, эң акыркысы болсунчу. Мындай эле бул ой жүгүртүү деп койсом болот. Сиздер өзгөчө мындай кыйын, татаал ырларды ырдайсыздар. Аны өз ара ырчылар, билген адамдар түшүнөт. Жөнөкөй биздин апа-аталарыбыз мүмкүн түшүнбөстүр. Кандай кыйынчылык, эмгектин артынан ушул сиздердин талантыңыздар сахнада жанып турган. Биздин Кыргызстанда эми чын эле айта бериңиздер, ачылып төгүлүп. Мүмкүн сиздердин талантыңыздарды анча баалабаган учурлар болуп калат. Кандай дейсиздер? Анткени бизде башкача шаан шөкөттү ырлар жакшы көрүшөт элдерчи. Оюңуз, жөн эле оюңуз тек гана. Оюңуздар. Аябай провокационный суроо келди, э? Кандай жооп беребиз? Биринчи ирет айткым келгени эме, биздин кыргыз элибизге абдан ыраазыбыз. Ушундай чоң колдоо бул деген биринчиден мындай колдоону мен ушунча жол жүрүп
чыгармачылыкта уккан эмесмин да. Но акыркы 3 жылдан бери мен элимдин ушундай колдоосун, элимдин жазган баягы күйгөнүн, ошолордун баардыгын окуп мен абдан көкөлөп бактылуу болуп жүрөм. Мен кыргыз элиме, биздин угармандарыбызга чоң ыраазычылык гана билдире алам. Ошол эми сиз айткандай биздин стилди балким түшүнбөй калат деп атпайсызбы? Жок, андай болушу мүмкүн, бирок убакыт өткөн сайын мен ойлойм буюрса баардыгы өз ордуна келет. Баардык угармандар кыргыз эли музыканын негизи кандай болот, кандай ырларды угуш керек, ошол мен оюмча акырындык менен өз ордуна келет депчи. Ал адамдын өзүнөн жараша го дейм. Мисалы, эми таарынышың болсо, мындай таарынып жүрө бересиң, сен табасың себептичи, мисалы, эмнеге таарынганга. Меники болсо «Ну-ка все вместе» долбоорунда канча деген колдоо көрсөтүштү, биздин кыргызстандыктар баары эле. Туура. Ошон үчүн биринчиден терең ыраазычылык эле бар, мен ыраазычылык билдирем. Андан тышкары мындай таарыныч деген жок. Сон маек. Кыргыз элибизге ыраазычылык, ал эми ошол бир кайрылуу. Мен ойлойм, ушул бизде жаңы өсүп келаткан муун, ырчылар, вокалисттер өтө көп, таланттуу балдар. Ошол чыгып келаткан балдарга кичине колдоо көрсөтүлүү жагынан ушул негизи эле биздин маданият чөйрөсүнө, ошондой эле кандай десем, кыргыз маданиятына да туура болобу? Ошо министрликке болобу, ошол жакка бир аз көңүл бурулуп, биздин балдарга, жаңы өсүп келаткан өспүрүмдөргө колдоо болсо, ошолорго бир кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр түзүлүп берсе жакшы болот эле. Ошондуктан мен сунушум ошондой жана ыраазычылык. Негизи ошо, мисалы, чет өлкөдө жүргөндө аябай сезилет экен. Өлкөң кандай колдоо көрсөтөт экен, мисалы, жа карапайым эл аябай колдоду. Бул биздин кыргыздын жигиттери, бул биздин азаматтар дегенде ошол бир эле гана сөз кандай дем күч берет да. Ошол Москвада туруп алып туруп сонун сөздөрдү кийинки турга даярданып атсаң, ырларды жаттап атсаң, бир кезде бир карап коеюнчу эмне деп жазып атыштыр деп кызык да. Андан кийин ачып карасаң, YouTube'дан болобу, Instagram'дан, TikTok'тан болобу, баарын карасаң, сонун сөздөр жазганда кадимкидей жүрөк жылыйт экен да. Эргүү берет, Аябай күч берип, кой, эми мынсында дагы, орустар айтмакчы, я не должен подвести деп, жакшы деңгээл көргөзөлү, уят болуп калбайлы. Бул мен гана жүзүм эмес, бул бүткүл биздин кыргызыбыздын жүзү. Ошондуктан жакшы ырдайын, жакшы даярданайын деген жакшы ой тилектер менен барабыз да. Кыргыз жер энесинин уулдары башка өлкөгө чыгып биздин тууну бийик көтөргөндө ар бир кыргыздын жүрөгү бир өзгөчө согот. Биз үчүн бул майрам болду. Биздин байкелерибиз желегибизди бийик көтөрүп жатканда бул биз үчүн жаңылык да болду. Көрсө биздин арабызда эле ушундай дүйнөлүк татаал ырларды ырдаган байкелерибиз, ырчыларыбыз бар турбайбы деп, ошондуктан биз азыр чынында сиздерди абдан катуу толкунданып күтүп алдык. Сиздер жөн гана жакшы ырчы, гений ырчы эмес, жакшы дагы адам экенсиздер. Аны биз бир сааттын ичинде байкап, сиздердин энергияңызга жылынып отурдук. Сөздөрүңүздү угуп, акылыбызды байыттык. Эми коштошууга да убакыт келип жетти. Эфирде болгон Ангара Рыскылбекова жана Самат мырзанын да сөзү болсун. Жана ошондой эле биздин маэстро Ирлан Талабеков агабызга. Ал эми сиздерге эмне бийиктиктерди каалайбыз. Дагы сонун керемет чыгармаларды, концерттерди күтөбүз. Сиздерден керемет чыгарма болсун анда. Кыргыз жыттанган. Билбейм кайдан жаралгансың сен маған, маңдайыма бүткөн жалгыз бакыттай. Сени сүйдүм, буйрук алып тагдырдан.